Qancha qo'yib aytamiz, Atay Bishkekdan keldi. Bugun bizga bugun o'sha tema finansal gрамотность bilan genetika bor ya. Yarim soatdan 1 soatlik programma. Agay o'zi 2020-yildagi, то есть 2020 saylovda kandidat в президенты shu bugungi o'yini men yaxshi bo'lib ketdi deb qamaysiz. Рахмат. Анда месе жаштар мен бүгүн ушул Ош шаарында жарыкка чыгып алсаңыз. Жарыкка. Ош шаарында сиздер менен жолугушуума өтө кубанычтамын. Мен дагы бир кездерде сиздердей студент болгом да. Анан Кыргызстанда мындай айтыш керек, тарых мен өзүм экономистмин. Кыргыз улуттук университетин Кыргыз Европа факультетин бүтүргөм. Экономика жана башкаруу деген багыт менен. Андан кийин мен академия жана башкаруу академиясы президенттин алдынан ошол жерде магистратурамды ушу мамлекеттик башкаруу деген программа менен окугам да. Бул жерде менимче сиздер көбүнчө студенттер, туурабы? Азыр студенттерсиңер, мен да силердей студент болгом. Анан мен бир нерсеге силердин көңүлүңөрдү бургум келет. Ар бир, мисалы, Американын бир белгилүү университетинде окумуштуулар эме жүргүзүптүр да, изилдөө. Анан ошол изилдөөдө дүйнөдө эң мындай ийгиликтүү адамдарды изилдегенде сурамжылоо жүргүзүп, кандай адамдар ийгиликтүү боло алат депчи. Анан ошондо эки нерсени алып чыгышканда, эң негизги факторлар. Эң биринчи фактор бул ошол эгер жаш кезинен ал адам өзүнүн мындай чыккан жери менен сыймыктанса, өзүнүн ата энеси менен же ата теги менен сыймыктанган болсо, ошол адам ийгиликтүү болот экен да. Мисалы, ар бир мисалы эркек балдар эмне дейт? Жет атасын билиш керек дейт, Эмне үчүн жет атаны билиш керек? Кандай ойлойсуздар? Бул силердин тарыхыңарда генеалогия. Мисалы, мен могу кыргыз эл санжырасы деп айтам. Санжыраны түшүнөсүңөр да, санжыра деген бул эмне? Санжыра деген бул силердин атаңар, чоң атаңардын атасы 7 поколения, 8 поколения, 10 поколения. Мисалы, мен 17 атамды билем да. 17 атамдын тарыхын билем. Алар кайда жашаган, ким болгон. Мына эгерде сиздер ошондой тарыхты билген болсоңуздар, бул деген силердин келечекте турмушуңарга чоң таасир берет экен да. Эмне үчүн? Еврейлердин балдары кыйын окумуштуу болуп чыгат. Эмне үчүн? Мыкты музыканттар, мыкты окумуштуулар ошолор еврейлерден чыгат. Мындай дүйнө жүзү боюнча 15 миллион эле еврей бар да, болгону. Эмне үчүн миллиарддаган Кытайдан чыкпайт? Анткени себеби алар балдары өскөндөн баштап, башынан баштап эмне кылат экен? Аларга өзүнүн ата тегинин тарыхын үйрөтөт экен да. Силердин ата тектер мыкты болгон, ошондуктан силер дагы мыкты болушуңар керек депчи. Маселен, ушундай эле көрүнөт болуш керек силерге. Эми силерге суроо, адам баласы качан бүгүнкү күндө жана биз Homo sapiens дейбиз да, Homo sapiens, адам баласы, биринчи адам, мындай современный адам, качан жаралган? Ким билет? Мисалы, биз азыр генетика илими тастыктады да, дүйнө жүзүндө жашап жаткан азыр 7 миллиардтан ашык
адам жашайбыз, ошолордун бардыгы бир адамдын насили. Ал адам канча, ошол адам атада канча миң жыл мурун жашаган? Дагы вариант барбы? Эч убакта тартынбагыла, оюңарды ачып айта бериңиз. Негизи азыркы илим, ДНК илими муну тастыктап койду да. Бул биздин мутациялардын негизинде тастыктап койду. Болжолду 210 миң жыл мурун азыркы адамдардын ошол мындай гипотетический адам ата дейик да, ошол 210 миң жыл мурун жашаган экен. Албетте аны Африка континентинде жашаган деп айтат да. Ошол Африка континентинен миграция болуп отуруп, толкундоолор болуп отуруп, улам миграция болуп отуруп, жер шарына адам заты тараган да. Эң биринчи миграция бул болжолду 90 миң жыл мурун башталган Африкадан. Андан кийин ошо 60 миң ушинтип жер шарына тараган. Анан бизде кыргыздар болсо, кыргыздарда бир эме бар. Ким өзүнүн уруусун билет? Барыңар эле билесиңерби? Кыргыздардын бир 70%га жакын бөлүгү бир гаплогруппа деп коет да. Бир бул гаплогруппа R1A гаплогруппасы да. Бул гаплогруппа 22 миң жыл мурун примерно түштүк Сибирде Байкал жакта жашаган адамдын урпактары да. 22 миң жыл мурун. Андан кийин 22 миң жыл мурун бул таш доору болгон, өзүңөр билесиңер, эң акыркы таш доору да, мындайча айтканда. Ал убакта адамдар эмне менен оокат кылган? Аңчылык, туура. Аңчылык менен гана оокат кылган. Жанагы мамонттар каяка эметсе, көчсө, ошолордун артынан эле жүрө берген да. Баа жан жаныбарлар каякта көп болсо, ошолордун артынан эле жүрө берген. Андан кийин бул эралар улам алмашып отуруп, ошол адамдын балдары кайра эмени көздөй. Запад деп коебуз, батышты көздөй миграция болот да. Ошентип отуруп, ошол адамдын бир урпактарынын бир бөлүгү мына ушу Борбордук Азияда мындан бир 6 миң, 5 миң жыл мурун, 6 миң жыл мурун ушул Борбордук Азияда азыркы мына биздин Кыргызстандын территориясында, Өзбекстандын, Казакстандын, ушу Каспийдин жанында территориясында Аму дарыя менен Сыр дарыянын боюнда жашап калат. Бул элдер эң биринчи жан жаныбарларды үйрөтө баштайт. Мисалы, койду, уйду, андан кийин атты, анан уйду үйрөткөндөн кийин уй баласын, мына өгүстөр деп коебуз да. Анан өгүс менен кош айдап эмени себе баштайт. Дыйканчылыкты баштайт. Мына ошондо гана, ошол этаптан баштап гана адам баласынын саны көбөйө баштаган. Мисалы, мындан 10 миң жыл мурун дүйнө жүзүнүн элинин саны 1 миллионго жетпеген эл болгон. Мындан 10 миң жыл мурун эле. Мына ошол этаптардан өтүп, качан адам баласы мындай эгин айдап, жан жаныбарды бага баштаганда, демек продукты чыга баштайт да өстөрүнөн. Ошондо гана көбөйө баштайт да. Мына ошолордун арасынан могу бизде окумуштуулар Y хромосома деп коет. Y хромосома бул атадан балага өтүүчү хромосома. Кыздарда Y хромосома болбойт.
кыздарда X хромосома болот. Мисалы силер кыздар X хромосоманы кимден алышыңар мүмкүн? Өзүңөрдүн апаңардан аласыңар. Сиздердин апаңар өзүнүн апасынан, тайнеңерден келген да. Мына ушундай кетет да X хромосома. Эркектердики болсо өзүнүн атасынан, чоң атасынан ушундай прямой линия кете берет. Мына ошо кыргыздар бүгүнкү Кыргызстан территориясында жашаган элдин бир 70% мына ушул R1A деген гаплогруппага тийиштүү болот. Ошонун арасында могу Z93 деген бир кишиде мутация болуп калат да. Ошол мутация ал кийинки населдеринде бардыгында калып калат. Мына биз ушунун Z93'түн эмеси болобуз да, насели. Маселен бул миграциялык эмелер, карта кандай тараган? Мисалы R1A гаплогруппасы бүгүн Европага дагы кеңири таркаган. Мисалга айтканда, мынакей могул биздин ошо R1A гаплогруппасынын таркашынын эмеси. Маселен, Северный Европа дейбиз, мисалы викингтерди билесиңер да, викингтер жөнүндө уктуңар беле? Мына ошол викингтер дагы ушу R1A гаплогруппасына кирген эл. Булар менен биз 5,5 миң жыл мурун бир атадан тараган элбиз да, кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү. Андан кийин мисалы Северный эмеде жана Норвегияда, Данияда, мына ушундай мамлекеттерде элдер жашайт да. Мисалы мага могу китепти берип коесуң, бир китепти мен бул китепти быйыл ошо былтыр декабрь айында чыгаргам, жаңы китеп. Бул китептин аты Байыркы Доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деп аталат да. Ушул жерде окуп көрсөңүздөр болот, мындай более подробно да. Мисалы могу Швеция, Норвегия, Дания жана Финляндия өлкөлөрүндө жашаган элдердин баары ушул гаплогруппага кирет. Көбү бир 15%дан 50%га чейин. Мисалы Нидерландынын азыркы королу Вильям Александр. Ал дагы өзүнүн тестин американский лабораторияга тапшырганда мына ушундай болуп чыккан. Жок, кыргыз деп эми ал убакта кыргыз жок болчу да, 5,5 миң бардыгы. Анан мисалы Александр Сергеевич Пушкинди баарыңар билесиңер, Анын дагы үй бүлөсү мүчөлөрүнөн дагы багы кызык болот да, бунун каяктан келген деп. Анда үй бүлө мүчөлөрүн тест тапшырганда бул дагы М458 субклад болот да. М458 деген мына могул. Ушул жактан мындайынан кеткен да Пушкиндер. Анын мисалы борбордук, мисалы Шотландиянын бир философу бар да, Давид Юм деген. Эми кийин студент болгондо философиядан окуйсуңар да, Давид Юм. Анан ошо Давид Юм бул философ плюс экономист да болгон да. Анан ушуну окуганда ойлоп коесуңар да, бул дагы биздин тууган деп коесуңар. Эми Том Хэнксти баарыңар билесиңер, бул актер го, американ. Бул дагы ушул эмеден, европейский веткадан болот да. Биздин кыргыздар болсо жана башка элдер, кыргыздардын бир бөлүгү ошол Борбордук Азияда калып калат да. Эми ошол убакта 4,5 миң жыл мурун бир киши жашайт. Ошонун урпактары бүгүн кимдер? Бизге буларга караганда кимдер жакын бүгүнкү күнү? Бул Ашкенази Левит еврейлери. Бүгүн дүйнө жүзүндө мен айттым, бир 15 миллион еврей бар да. 15 миллион еврейдин бир 10 миллиону бул Ашкенази еврейлери. Ошол Ашкенази еврейлеринин бир 60% бул
могул гаплогруппага, ошо кыргыздарга жакын гаплогруппага кирет да. R1A гаплогруппасынын Z93 мутациясына. Эмне себептен дегенде, даже многу көп жылдар бою Израилдин премьер-министри болуп иштеген Биньямин Нетаньяху деген премьер-министр бар. Ошонун байкеси, агасы да, мындай бир тууган агасы тест тапшырганда бул дагы ушул мутация болуп чыкканда, ал да Z21, 22, булар ушул веткага кирет. Андан кийин ал дагы жерде көрүп атасыңар, S23, 592, анан кийин IP1456. IP1456 деген, но китепте тагыраак көрүнөт да. Бул деген кыргыздарга гана тиешелүү эме. Мутация. Бүгүнкү күндө кыргыздарга гана тиешелүү мутация. Ушул кыргыздар менен еврейлер, значит, канча 5000 жыл мурун бир атадан тараган эл болот. Мындан тышкары кыргыздар менен бир тууган элдердин арасына карачайлар кирет, эркектик жактан. Мындан тышкары башкир менен татарлар кирет. Мындан тышкары арабтар кирет да. Арабтар, кадимки арабтар экиге бөлүнөт. Аднанит араптары, анан Кахтанит араптары. Эми Аднанит араптары бул ак арабтар да. Аларды өзүнчө араб тилин үйрөнүп алган арабтар деп атайт бүгүнчү. Мына ошол Аднанит араптары бүгүн даже биздин пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына ошонун дагы Курейш урусуна кирет да. Ошол Курейштер дагы ушул гаплогруппага тууган болуп чыгат да, кыргыздаргачы. Пайгамбарлардын көбү эмне үчүн? Мисалы, көптөгөн пайгамбарлардын баары малчы болгон. Уй кайтарып, кой кайтарып, төй кайтарып, качениктер болгон да. Бул башынан эле ушул эмеге, биздин маданиятка жакын болгон да. Анан бүгүнкү күнү мына ушундай эмелер бар. Мындан тышкары эмне үчүн биз кыргыздар өзүбүздүн тарыхыбыз менен сыймыктанышыбыз керек? Мен жана айтып кеттим, эгерде силер өзүңөрдүн тарыхыңар менен, өзүңөрдүн ата тегиңер менен сыймыктансаңар, ошондо гана кыргыздардан улуу композиторлор чыгышы мүмкүн. Ошондо гана кыргыздардан улуу окумуштуулар чыгышы мүмкүн. Ошондо гана Марк Цукерберг, Илон Масктар чыгышы мүмкүн кыргыздардан. Эмне үчүн? Эмне үчүн еврей жалаң Нобель сыйлыгын алган окумуштуулардын баары еврейлер? Силер билесиңерби, еврейлер кантип, кандай алар өздүнүн ата теги менен сыймыктанат? Алар өздөрүн избранный народ катары көрөт да. Айырмасы жок. Жок. Алар анткени өзүнүн ата-бабаларынын тарыхын жакшы билет. Алар ата-бабаларынын тарыхы менен сыймыктаганды билет. Менин ата-бабаларым ким болгон? Улуу эл болгон. Кудай тандаган эл болгон. Эгер андай сыймыктануу жок болсо, силерден эч кандай андай улуу таланттар чыкпайт. Эми бул болсо, мына жакыныраак көрсөтүп атам да, биздин ветканы могу 5000 жыл мурун биз ошол арабтар менен, еврейлер менен, башкир татарлар менен бир атадан тараганбыз. Татарлар дагы өтө сыймыктанат өздөрүнүн тарыхы менен, өздөрү менен. Россия Федерациясынын Борбордук банкынын башчысы ким? Россияда көп министрлер, көптөгөн мамлекетти башкаргандар,
көптөгөн чоң компанияларды башкарган татарлар бар. Эмне үчүн алар ошол жакта улуу жетишкендиктерге жетишип атат? Шайгу билесиз, Алтайда. Шайгу да Кыргызда, туурабы? Алтайский да ол. Кожогелдин баласы да. Министр болған. Алар ошо ата-бабалар менен сыймыктангандыктан ошондой бийик жетишкендиктерге туура көп Россияда татарлар. Алардын ийгилигинин себеби эмнеде? Анткени алар ушундай кичинекей кезинен сыймыктанат өздөрүнүн ата тектери менен, тарыхы менен. Мондай тамдарды биздин ата тектер, эми бул Кыргыздын ата тектери. Биздин ата тектер биринчи мына Аму дарыя менен Сыр дарыянын боюнда 4,5 миң жыл мурун жашап, анан кийин каяка көчөт? Урал тоолорунун боюна көчөт. Жана Волга дарыясы бар го, Эдил дарыясы деп айтат. Россияда көптөгөн дарыялардын топоним, гидронимдердин аттары кыргыз тилинде. Байыркы эмелер. Эмне үчүн? Анткени ал жакта биздин ата тектер жашаган. Ошолор ат койгон. Мына эң биринчи таштан салынган тамдар мына биздин ата тектерибиздин тамдары. Булар Аркайымда жашаган. Ошол жерде Аркайым комплекси бар. YouTube'дан издесеңер деле табасыңар. Мына мондай тамдарда, Анан мондай очоктору болгон, тамга от жагышып, анан бунун аты Ыштан болуп калган да. Кыргыздардын санжырасында жана элдик санжырасында кыргыздын түп атасы Ыстан болот да. Ыстан деген сөз, анын балдары өзү дагы ушундай там салчу экен, анан ичи ыш болот да от жакканда. Анан Ыштан болуп калган да. Кыргыздардын биз түп атабыздын аты ошол Ыстан. Анын мисалы кыргыздарда кыргыздар монтип керилип баскандар не деп айтат? Маралдай басат экен да. Маралдай баскан кыздары сонун кыргыздын да. Маралдай деген ошол Ыстан атабыздын аялынын аты экен. Маралдай. Ошодон баштап кыргыздар өз мырзалары, өздөрүнүн аялдарын Маралым деп койгон да. Мына ошодон биз кыргыз тараган экенбиз. Ошо Ыстан атабыз ошол жакта Уралда жашаган экен. Мына мисалы ошол Аркайымден табылган сүйөктүн ДНК-сын алганда азыр ДНК-сы менен текшере алат да, ким бул деп. Азыркы жашап аткан кимдер ошонун урпактары деп билсе болот да. Мына ошол Аркайымден тапкан кишинин сөөгүн анализ кылганда ушул R1A1 анан могу IP1456 деген мутация чыккан. Бүгүнкү күнү IP1456 мутациясы бир гана дүйнө элинин бардыгынан кыргыздарда эле бар. Демек бул кыргыздардын Таганкин атайын заключениясында жазган. Азыр Кыргызстанда жашап аткан элдин 70% ушул кишинин тикелей урпактары болушу мүмкүн депчи. А бул нерсе биздин санжырабызда жана Төлөк Төрөкан уулунун санжырасында жана башка элдик санжыраларда айтылып жүргөн биздин тарыхыбыз. 2006 жылы профессор Жданов ошо Аркайымды ачат да комплексин. Ошол ачканда бул древний цивилизация бар экен, бул жерде орустардын тарыхы да жатышы мүмкүн деп чакыргандан кийин Владимир Путин дагы ошол жакка барат, Аркайымга. Мынчалык древний цивилизация Россияда жок. Россиянын территориясында. Бул эң биринчи да. Мына бул цивилизацияда мүмкүн орустардын ата теги деп эметкен да. А бирок жана ДНК көрсөткөндөй, бул жерде биздин кыргыздардын ата тегибиз жашап атат да, маселен.
Эми кийин мына Андронов маданияты булар мындай таркайт бүт дүйнө жүзүнө ушул маданият. Анан ошо Андронов маданияты ошол Уралдан тарайт деп айтат да бардыгыначы тарыхта. Ошол Андрон маданиятынан Евразияга кыргыздардын ата тектерин бардыгы не кылган экен? Тараган экен. Эми могул Аржан деген Тувада, Южный Сибирь, Тува деп айтабыз, азыркы Тувада мондай скифтин эмеси табылат. Көрүстөнү. Бул деген 2700 жыл мурун жашаган скифтердин падышасынын сөөгү аялы менен кошо коюлган. Экөөнүн кийиминде 24 килограмм алтын ширелип коюлган да, кийиминде эле. Бүгүнкү күнү бул эме экспозиция, бул эмеси реконструкциясы Санкт-Петербургда Эрмитажда турат. Анан ушул кишинин сөөктөрүн текшергенде дагы мынакей IP1456 болуп чыккан да. Бул только кыргыздарда кездешчү мутация, жана мен айткандай. Демек кыргыздар не болгон? Евразиянын скифтердин аристократиясын биздин ата тектер түзгөн да. Мисалы бизде мындай орусча айтканда неписанный аристократический закондор бар да. Ал болсо бизде ата бабалардан не болуп келатат? Привычка болуп эле өтүп келатат да. Не кылыш керек? Улууларды төргө отуруш керек. Улууларга не кылыш керек? Улуу устукан тартыш керек, туурабы? Үйгө келгенде не кылыш керек? Колго суу куюп берет, туурабы? А бул нерселер Европада болгон эмес. Европа дикий болуп жүргөндө кыргыздарда маданият болгон. Ушундай чоң цивилизациялык маданият болгондо адамдары бийик эмеде болушкан. Салттар менен жашаган да. Бул салттар ошол скифтердин аристократиясынан бери биякты көздөй бизге келип аткан. То есть кыргыздар бүгүн скифтердин хандарынын прямой потомоктору. Бүгүнкү күндө биздин ДНКбызда ошону айтып атат, биздин тарыхыбызда, санжырабызда баарын ошону айтып атат да. А бул жаштар үчүн эмне үчүн маанилүү? Эгер силер буну билбесеңер, еврейлер айтат да, биз избранный народбуз. Туурабы? А силер айтышыңар керек да, жок. Биздин аталарыбыз падышалар болгон. Силер ошолордун бир осколкасыңар эле. Мына бизде улуу салттар болгон. Депчи. Биздики улуу цивилизацияны түзгөн могул скифтер, могул эметен көрсөтөндөн алып чыккан материалдар. Кытайдан келген, Индиядан келген, Сириядан келген. Булар ошол түштүк Сибирде туруп эле Ближний Востоктон не болуп аткан жөнүндө бардык информациясы болгон. Ушунчалык күчтүү цивилизация болгон да. Эми могу Казакстанда бүгүн Алматыга барсаңар деле не бар? Золотой человек деген бар. Музейине барсаңар. Исыкский депчи. Мына булардын дагы скифтердин, жалпы скифтердин падышаларынын сөөктөрүнөн алган эмелер дагы мына ушул биздин кыргыздардыкы. Мына IP1456. IP1456. Тарыхтан бизден эч ким
муну талаша албайт. Биз булардын тикелей урпагы эмессиңер деп айта албайт бүгүн. Муну ДНК улуу илим далилдеп койду, точка коюп койду да. Эч ким эчтеке дей албайт. Бүгүнкү негизги миссия ушу силердин жаштардын. Бул ушул тарыхка, биздин ата-бабаларыбыздын тарыхына татыктуу не кылыш керек? Жашаш керек. Биз кайра биздин кыргыздардын балдарынан вот силерден генийлер чыгыш керек. Илон Маск менен Цукербергдер отдыхай деш керек да. Туурабы? Тарыхын билбегендер эчкачан билбейт. Мына бул Кыргызстандан эметкен, бизден Ысык көлдөн чыккан эме да, сөөктөрдөн тоже ДНКсы кыргыздардыкы IP1456. То есть биздин ата тектер бүт Евразия континентинде жашаган, түштүк Сибирден тиги Урал тоолоруна чейин. Бул жагы тиги Ближний Востокто да. Просто Ближний Востоктодогулар не болуп кетти, еврей араб болуп кетишти да. Туурабы? Бул болсо эмеде Казакстандын территориясында, Восточный Казакстанда, ал жакта да Канлы деген народ болгон, алардын дагы эмеси. Иә. Эми казактар менен кыргыздар эме жагын аутосомно общий алгандачы жакын эл болобуз, өтө жакын эл болобуз. Бизге эми эң жакын эл бул албетте түштүк алтайлыктар, анан казактар да. Казактарды эстирип болот ба? Иә. Казактардан калган эстирип болот ба? Жок, кыргыздарда деле бар цитри. Просто казактарда мындай доминирующий бир гаплогруппа жок да. То есть ал жерде бир 8-9 гаплогруппа бар да, мындай. Кыргыздарда деле аларда бар гаплогруппалар бар башка. Но доминирующая гаплогруппа является ушул R1-1 да. То есть кыргыздардын көбүрөөк бөлүгүндө 65-70%. Мына бул болсо усундарга тийиштүү көрсөтөндөрдөн алынган эмелер, результаттар да. Эми биз болсо бүгүнкү күндө мен өзүм жеке Кыргызстанда мындай да, Кыргызстанда ДНК генеалогия боюнча эч кандай эме жок. Специалисттер жок да. Анан мындай нерсе бар да, эгер адам баласы бир нерсе менен 8000 саат алектенсе, сиз ошол иштин профессионалы болуп каласыз да. 8000 саат деген 3 жыл 24 сааттан. Бирок 8 сааттан караганда бул 9 жыл. Туурабы? 9 жыл бир нерсеге кызыгып жүрөсөңөр күнүгө. Анда сиз ошол профессиянын эми генийи болосуз да. Мен мисалы генетика менен, кыргыз тарыхы менен кызыкканыма бир где-то 15 жылдай болуп калды да. 15 жыл изилдеген тарыхымды могу 119 беттен турган монографияга эле мындай жазып койдум да. Бул китепти мен 10 күндө жазгам. 10 күн өзүмдү бир комнатага камап коюп, бала чакамды Ысык көлгө жөнөтүп коюп, анан жазып койгом да. Анткени жазыш керек болчу. Ошончо жыл изилдеген эмгекти, башта жүргөн эмгекти элге жеткириш керек да. Тем более жаштарга жеткириш керек муну. Муну силер билбей туруп генийлер чыкпайт.
Анткени бардыгыңар өз ата тектериңер менен сыймыктанышыңар керек. Бул ийгиликтин номер 1 эмеси, секрети. А экинчи секрет эмнеде? Ким кандай ойлойт? Я. Экинчи секрети ошол окумуштуулар, эми бул менин эмес да, бул ошо америкалык Джон Хопкинс университетинин баягы изилдөөчү группасы да, алар деген 30 жылдык изилдөө жасаган да. Ийгиликтүү адамдарды эмнеден? Биринчи сыры алар өз ата теги менен сыймыктанган, бул биринчи секрети. А экинчи секрети өзүңө гана ишенишиң керек экен да. Экинчиси, сен бардык нерсеге өзүңө гана ишенишиң керек. Муну кандай түшүнөсүңөр? Өзүңө гана ишен. Я. Туура, дагы. Туура. Дагы кандай? Бул эмнени камтыйт дагы? Туура. Өз жашооңду өзүңдүн колуңа ал. Мен өз жашоомо өзүм жоопкермин, жоопкерчиликти алам. Эмне кылсам дагы өзүм мойнум менен жооп берем. Менин жашоом менин колумда, мен жашоом менен өзүм башкарам. Да? Араңарда карасаңар, бир балдар бар да, алар бардыгын өзүнө эметет да, бирөөгө эч милдет кылбайт. Бул ушул эки нерсени айтыптыр да, эки фактор, ийгиликтин сыры. Негизи мен силерге азыр ДНК жөнүндө айтып берип атам, адам затынын, кыргыздардын эмесин. Бирок бул өтө маанилүү, фундаменталдуу нерселер. Бул жок, өзүңөрдүн тарыхыңарды, жок дегенде өзүңөрдүн чоң атаңар ким болгон? Чоң атаңдын атасы ким болгон? Анын атасы ким болгон? Билбей турсаң, кыргыз өзгөчө кыргыз жигиттерине бул уят. Бул сен негизги паспортуңда кто ты, Who I am деген китеп бар, бестселлер. Сен биринчи өзүңдү таанышың керек. Алардын тагдыры дагы, алардын тагдыры силердин жашооңордо кайталанат. Генетикаңарда жазылган. Эми бул мен биринчи лекциям болду. Мүмкүн экинчи лекцияны ким эметип атты эле? Рахмат. Мен ойлойм сиздерге бул пайдалуу лекция болду деп бүгүн, суроо. Хорошо. 2003-жылы Япониядан атайын окуучу бар, жөнөтчүсү. Келип кыргыздар менен японецтердин какой-то окуучулар тауып, ушундай точно коюп кеткен экен го. Да, кызык. Балким да бир 2-3 суроо берип, анан чогуу жүргүзбөйсүз. Дагы барбыз? Биздин, например, азыр көпчүлүгү эле бир эле жаштар эмес, улуулар дагы кыргыздын историясын жакшы билбейт да. Ошол эмеге эмне негиз болду, эмне негиз болду? Кыргыздар өзүнүн историясын билбей калганга эмне себеп болду? Себеби, например, сизге чейин мындай Достоевский такой единственный исторический студенттер аз болгон да. Историяны жазбайт десечи, именно кыргыз. Я просто опоздала на лекцию. Я хотела сказать, что генеалогия вообще, она 30% в человеке проявляется. Вы об этом знали? Что она всего, или вы об этом говорили? Очень хорошо. 30%, наследственность, она всего лишь играет 30%. Да, очень, да. Третий вопрос и один вопрос. Наталья суроо. Комментарий жазып.
Сіздер мына тарихты генеалогия менен генетика менен байланыштырып изилдеп атпайсыздар да. Жакын информация карады интернетте, например, Гималайда 6,5 кыргыз тилдеги жашашат да. Күн эле изилдеп атат. Ошол жака изилдөөлөрүңүз болду, ал жөнүндө кабарыңыз жокпу? Изилдесе болобу? Кызык да бул. Рахмат. Анда 4 суроо болду. Эми 4 суроону чекесинен жооп берейин, аракет кылайын. Убакыт кыска, ошондуктан кыска жооп бер. Генетика жана Тибет. Япония, ошол эле тибеттиктер. Маселе мен жана айттым, 22 000 жыл мурун R1 деген гаплогруппалуу адам жаралат да, ошонун насилдери бүгүн R1A деп эмес чыгып атат. R1ден мурун, R1дин атасы бул П болот да. Пдан R1A анан R1B деп бөлүнүп атпайбы? Андан да улуу Q деген гаплогруппа бар да. Ага бир 40 000 жылдан ашуун, 50 000 жыл болуп калды. Ошол Q деген гаплогруппалуу элдер түштүк Сибирде жашап турат да. Ошол бул мындан 30 000 жыл мурун, 36 000 жыл мурун. Ошол убакта алардын бир бөлүгү жанагы ал убакта жана Беринг деп атпайбы, пролив, Америка кошулуу болчу да. Ошол Сибирден Америкага өтүп кетишкен да. Ошол жака өтүп кетишкен. Алар болсо бүгүн ошол Америкада индейцтер ошолордун прямой потомоктору. Анан Q дегенден анан кийин П, анан кийин R болуп атпайбы? Биз болсо Q'дан дагы өтүп келип ылдый 22 000 жыл болуп атат да. Ошол эле тибеттиктер. Маселен, Тибетке эң биринчи Тибетке ушул R1A гаплогруппасынын насилдери эмелердин убагында жаңы Кытай империясы анда түзүлө элек. Кытайда империя деген понятие да жок. Мына ошондо скифтер барып, биздин ата тектерибиздин бир туугандары да барып Кытайга эмелерди түзүп баштайт. Багындырып элдерди, чоң мындай кичи мамлекеттерди. Ошондо Тибетке да барышкан экен да. Мына аларды Цяндар деп койгон да. Цян негизи биз Манастын түп атасы Чаян деп айтабыз да, Чаян хан деген болгон да. Жанагы Саяны, горы Саяны дейт го. Мына мен могу китепте жазам. Саянские горы деген ошол Чаян, кыргыздарды ал убакта Чаяндар деп айткан да. Да Кытайларда да Цянгун деп айтат да, Чаянгун. Мисалы, хундардын эмеси аристократический родунун аты дагы Чуян деп жазылат да. Хундардын. Алардын ДНКсы да кыргыздар менен окшош чыгып атпайбы? Ошол династия. Ал гундар. Башка хуннулар. Хуннулар бул Северный Кытайда, Түндүк Кытайда болгон эл да. Ошол убактарда Кытайга эметип турган. Мына дагы кийинки суроо боюнча сиз гаплогруппаны айтып атасыз. Q гаплогруппасы суу менен ошо Сибирь жактан Америка, Канада жакка өтүп кетип атасыз, туура? Сиз буга чейин айтып кеттиңиз, жаныбарлардын аркасынан, жаныбарлардын аркасынан жылышкан деп. Бул жака автобустан кайча чыгып кетишет, Америка матча. Жанагы как раз жакшы эме да. Силер жана мультфильмди көрдүңөр беле эме деген? Ледниковый периодчу. Ошондо бардык жаныбарлар северге кетет да. Эмне үчүн ошол убакта элдин бардыгы 36 000 жыл мурун ошол Түндүк Сибирде жашаган. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол жактан мамонттардын сөөктөрүн табышып атат. Ал убакта ошол жакта жашашкан, бирок жана Беринг эме окумуштуулар айтат. Ал жакта мустак болгондуктан ак муз болгон да.
ошол муз менен үстү менен эле өтүп кетишкен да, суу болгон эмес. Окумуштуулардын айтуусу боюнча ошондой болуп атат да. Бир бөлүгү өтүп кеткен. Ал эми Япондордо дагы Кугапла группасы бар. Япондордо дагы бизде, кыргыздарда, казактарда, монголдордо, кореецтерде кездешкен Цгапла группасы бар. Ошондуктан япондор менен биз тигил жагынан да, бул жагынан да кандайдыр бир генетикалык байланышыбыз бар. Бирок бул өтө алыс байланыш да, өтө алыс байланыш. Ушундай. 30%. Да. Ну, 30% насчет генетики, да. Вот, например, бу жерде кыздар отурбайбы, Кыздар, эгерде эркек бала төрөсө, кыздар өздөрүнүн атасынын интеллектин өзүнүн балдарына берет. То есть эркек балдар таятасынын интеллектин алышат да, көбүнчөсү. Ошон үчүн кыргыздар жакшы билген да, мыкты жактан кыз алыш керек депчи. Эр тайын тартат деген бекеринен сөз эмес да булчу. Бул ошондон калган. Эми албетте генетика, бул генетика. Бул деген баягы биздин мындай организмдин эмесин берет да, формуласын да, кандай өнүгөт, кантип эметет. Бирок генетика дегенибиз ошол тарыхы, сиздин ата-бабаларыңыздын тарыхы мыкты болсо, сиз эгерде ошолор менен сыймыктансаңыз, анда сиз дагы аларга татыктуу бул дүйнөдө жашаганга аракет кыласыз да, багы не испортить фамилию да, репутацию фамилии да, ошол да, ошол ойнойт. Байкасаңыздар, багы школго илгери көп балалуу болчу эле го, анан бирөөнүн башынан баласы жакшы окуса, кийинки мугалимдер айтат, баланчаевдер булар жакшы мыкты окуйт деме депчи. Ал ошону угуп эле мыкты окуп жүрө берет да. Туурабы? Алар мындай отличник, ударник болчу эле постоянно депчи. То есть он ошодон эле осознавать этет да. Ошол самовнушение тоже играет да. Ал мен ойлойм сиздерге жооп бердим да. Анда эмесе сиздерге чоң рахмат. Ушундай бүгүнкү биздин лекцияга катышып бергениңиздерге. Биз Ош шаарына дагы да келип турабыз, ошондо мүмкүн дагы өткөрүп, лекцияларды өткөрүп турабыз. Ошого чейин дагы көрүшкөнчө, бирок мен азыр бир эмем бар. Кааласаңыздар улантайык. Бул финансылык грамотность боюнча. Да, улантайыкпы? Эми биз айттык, так, силер уже гордитесь своим происхождением, силер царский роддон экенин билдиңер. Эми силер миллионер болушуңар керек да, туура? По-царски надо жить. Маселе мындай да, мисалы эмне үчүн мен көп суроо берем да, эмне үчүн кыргыздар да көп эмне дейт? Жакырчылык көп. Биздин ООНдун статистикасы боюнча, 30% калкыбыз жакырчылыкта жашайт да бүгүнкү күнгө чейин. Албетте жакырчылыктын эмеси жылдан жылга азайып баратат. Бирок анын негизги себептери бар да, фундаменталдуу себептери. Мисалы, сиздердин ата-энеңер, силер пока жашсыңар да, туурабы? Ата-энеңер багат да. Ата-энеңиздер бардыгы ай сайын акча үнөмдөп чогултабы? Жок кылып салат,
Иә. Могу жерде ким эмени коюп атты эле слайдты. Иә. Книжки продаете, да? Или что? Можно посмотреть? Да. Что продается или что? Ну, за ваш красивый вопрос я вам дарю эту книгу. Хорошо. А вот это, да, вот это второй. Откроешь? Я, по-моему, там. Теперь все это надо выпустить. А вот, не, вот это не надо. Со второго слайда начнешь. Да, и вот поставишь на это, да? На слайд. На слайд. Пока слайда. Нижний, ага. Вот, например, Мгм. Кто из вас копит деньги там в копилку? Есть такие? А? Да. Вот смотрите, егерде силер кандай формула менен жашайсыңар, да? Можно и включить. Включить, лучше включить, да? Там я без этого не имеет значения. Мындайда силер кантип силер мурунтан бери, мисалы бул жерде уже старший поколение отурат да. Силер сабак алгыла да, старший поколениедан. Силер бүгүнкү привычкаңар кандай болсо, келечекте эмне күтөт, ошол силердин привычкаңар ошо жака алып келет. Бардык нерсеге. Мисалы, айтып атпайбы? Мисалычы, биз мындай таап туруп эле, чогултуп эле, корутуп салып атабыз депчи. Эми бул ар кайсы формула бар да. Мисалы, формула бедности. Ал эмне? Ай сайын тапканыңды минус расход барабар 0 болсо, бул формула бедности да. Мындай үй бүлө эгер ушундай эле привычка менен жашап жүрө берсе, бул эмнеге алып келет? Ну да. Ну, хотя бы там на нуле, да, будете, да? А эгерде таптыңар доход минус расходы равно еще долги болсочу. Это формула банкротства и разорения, да? Это привычки, которые просто приводят к определенному результату. А вот если у вас, например, будет доходы минус расходы и равно, допустим, 10%, да, то это приводит к чему? К накоплению. Но если еще плюс к этому будет доходы минус расходы равно плюс какая-то сумма, да, и плюс эта сумма еще куда-то инвестируется. Это есть формула, которая вас приведет к богатству. Инвестировать нужно, надежные инструменты, да, чтобы никогда не потерять. Ну, это тоже разные, насчет этого есть разное мнение, да. Но я вам просто скажу о том, что, например, смотрите, вот вам около 20 лет, да, вам в среднем, а? Вот до 20 лет вы что? Вы живете за счет родителей.
то есть на шее родителей, да? Потом что делаете? Начинаете понемножку зарабатывать. У вас же не сразу же вам зарплату 30 тысяч там дадут, да? То есть, чтобы дойти до зарплаты 30 тысяч, вам еще надо поработать, несколько лет стажа вам нужно. Ну а потом у вас будет одна зарплата, немножко повышения может и так далее. Вот всю жизнь будете работать, потом выходите на пенсию. Почему пенсия маленькая? Ну, естественно, пенсия всегда бывает меньше, чем зарплата, правильно? Да? Вот вам повезло, что вы сейчас вот это знаете, да? Не под конец, да? Да, не под конец, вот ну, уже немножко они пожалели, да? Но чтобы вот поддерживать тот уровень жизни, который у вас был, вам что нужно делать? Вот ваши родители, чтобы на пенсию вышли, и чтобы поддерживать тот уровень жизни, который был в семье, что они делают? А? То есть дополнительно еще работает, правильно, да? Вот дополнительно еще работает, вот, чтобы вот поддерживать тот уровень жизни. Хой. Или на пенсию вышел, все, Хатташ Тохтогонский, да? Но есть бизнесмены, да, у бизнеса всегда есть что? Потолок есть. Да. Но если у вас есть бизнес, да, он же не может же, вот, допустим, вы открыли магазин, да, от того, что магазин сделали пятиэтажным, у вас клиентура в районе-то одна и та же, у вас доход будет расти, вот, а? Как? Ну, можете сделать сети, да, там, в другом районе, да, не тот же магазин расширять, правильно? Но у любого бизнеса есть свой потолок. Средний бизнес, да, малый и средний бизнес. Но есть кривая, которая инвестиций. Она выглядит следующим образом. Если вы все время зарабатываете, минус расходы, что-то откладываете, инвестируете, они растут все время. Всегда хорошо, когда деньги работают на вас. Но это хорошо, когда вы начинаете накапливать и инвестировать сейчас или когда вы выйдете в пенсию, на пенсию. А? То есть это когда у вас активный возраст, вот с 20 до 60 лет. Ну, 20-40. Но сейчас идет тенденция какая? В мире молодежь хочет стать миллионером годам 45. Уже после 45 это новая тенденция в мире. Они хотят что делать? Они хотят обучать людей, да, и заниматься тем делом, которое им нравится. Спать ровно столько, сколько они хотят. И работать столько, сколько они хотят. Отдыхать и путешествовать столько, сколько они хотят, и с тем, с кем они хотят. Да? То есть это есть финансовая свобода. Когда вы можете это себе позволить? Да, когда у вас есть доход, независимо от того, вы ходите на работу или нет, вы занимаетесь бизнесом или нет. Правильно? То есть бизнесом вы можете заниматься, но если перестанете заниматься, деньги не будут. Правильно?
Поэтому вот есть инвестиции.